Алдыда күтүлүп жаткан суук аба ырайынан келип чыкчы кесепеттерди жоюу жана аларды алдын алуу иштери. Бул маселелер президент Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буроновду кабыл алганда талкуулады. Өлкө башчысы менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындан тышкары жазында мүмкүн боло турган суу ташкындар, сел жана жер көчкүнүн кесепетин жоюу маселелерин талкуулады. Ызгардуу суукта адамдар өздөрүн кандай алып жүрүшү керек жана мындай кырдаалда тиешелүү кызматтарга жүктөлгөн милдеттер тууралуу кабарчыбыз Самат Асипов. Ызгардуу суук болуп жатканы менен калың жааган кар жок. Андыктан стратегиялык маанидеги жолдордо бийик тоолуу ашууларда абал туруктуу, унаалардын жүрүүсүндө эч кандай чектөөлөр жок. Президент Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар министрин кабыл алып, алдыдагы суук аба ырайына байланыштуу мүмкүн болчу өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу маселеси талкууланды. Өлкө башчысы аба ырайынын кандай гана шарты болбосун ашууларда, алыскы тоолуу аймактарда жана өлкөнүн негизги жолдорундагы абал министрликтин көзөмөлүндө болушу керектигин белгиледи. Мындан бир жыма мурун эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын ошол кабарландырган баардык кызматтарды, элдерди, кайсы кызматтар даяр болуш керек экенин баардыгын бүгүнкү күндө граждандын коргоонун кызматтарынын баардыгы ошол биз берген кабардын негизинде даярдыкка келтирилиш керек. Бул боюнча атайын буйруктар да чыгарылган, өкмөттүн буйругу. Мен ойлойм, мүмкүн кандайдыр бир авариялар боло турган болсо, электросеттерде же болбосо теплотрассаларда ушундай катуу сууктун кесепетинен ошол кызматтар бүгүнкү күндө чогуу биз менен тез аранын ичинде кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө даярдыкта турушат. Улуттук электр тармактары ишканасынын маалыматына караганда, акыркы күндөрү өлкөнүн түндүк аймактарында электр энергиясынын керектөө 5%га чейин көбөйдү. Бирок ишкана катуу суукка карата жабдыктарын даярдап койгон. Наше оборудование, в принципе, готово. Биздин жабдыктар мындай суукта иштөөгө даяр. Бирок эгер өлчөмдөн өтө жогору керектөө болуп кетсе, биз техниканы сактоо үчүн айрым чараларга барышыбыз мүмкүн. Негизгиси жарык өчүрүлбөйт. Жабдыктарга күч келсе жарык берүү түзүмүн өзгөртүү же келген оорчулукту өз ара бөлүштүрүү ыкмаларын колдонобуз. Биздин жабдуулар адатта кар калың жааганда, катуу шамалда жана нөшөрөлөгөн жамгырда иштен чыгат. Азыр андай кырдаал эмес жана тынчсызданууга да негиз жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ашууларда стратегиялык трассалардын айрым жерлеринде жылытуучу бөлүмдөрдү ачышты. Жол чекелеринде кырсык болгон учурда кайрылууга куткаруучу кызматтардын даректери, телефон номурлары жана жайгашкан жердин шарттары тууралуу маалымат такталары илинген. Адистер зарыл иш, олуттуу көйгөй болбосо алыс жолго чыгуудан карманууну сунушташууда. Болбой эле алыс сапарга чыга турган болуп калса, анда жок дегенде өздөрүнүн ошо чыга турган унааларын ошондой суукка чыдамдуу боло тургандай кылып, дөңгөлөктөрүн карап, жолго чыкканда ысык чай алып, курсактарын тойгузуп, кырсык болуп калса каяка чалышты билип, 112 номерине чалаарын унутпас билишсе, айрым учурда ошо өз убагында чалбай калып, жардам өз убагында келбей калып да ар кандай эмелер катталып калып атат. Чектен чыккан суук болсо киши 30 мүнөттөн ашык эшикте жүрбөшү керек. Мындай күндөрү эртең менен башты жууганга да болбойт. Анан да катуу үшүп же ооруга чалдыкса өз алдынча даарыланууда кесепетин тийгизет. Дароо дарыгерге кайрылуу кажет. Суукка чыгуусу көп убакытка боло турган болсо, үйдөн тамактанып алып чыгуусу абзел, ысык тамак ичип алып чыгуусу абзел. Себеби курсак ач адамдардын үшкө туруктуулугу аз болот. Ошондой эле бул суук мезгилдеринде ошол алкоголдук ичимдиктерди ичкенди кыскартса жакшы болот. Себеби алкоголдук ичимдиктер өзүңүздөргө белгилүү болгондой биринчи жанагы кан тамырларды кеңейтип, андан кийин кан тамырларды ичкеришине алып келет. Вот какие у нас в Астане суровые морозы. Бул болсо Казакстандын борбору Астана шаары. Аба ырайынын сууктугунан жапайы айбанаттар бараткан жеринде тоңуп, ушул күндөрү 200дөн ашык адам үшүккө алдырып дарыгерлерге кайрылган. Суук аба ырайы бир гана Кыргызстан, Казакстанда эмес, Орусиянын бир катар шаарларында орун алууда. Түндүк тарапта сууктун күчү -40-45 градуска жеткен. Мындай суук аба ырайы коммуналдык кызматтардын, электр тармактарынын иштен чыгышын шарттап, тоолордо мал кармоону кыйындатат. Мындан сырткары от казандардын жана жылуулук түтүктөрүнүн бузулушун шартташы мүмкүн. Андыктан авариялык өчүрүүлөргө тиешелүү кызматтар, керектөөчүлөр да даяр болушу керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жазында мүмкүн боло турган суу ташкындарына, селге, жер көчкүлөргө карата даярдык көрүү боюнча да тапшырмалар берилди.
жаздын келишин күтпөстөн эле азыркы кайсы жерде мүмкүнчүлүк болсо, аба ырайынын условиясына ылайыктуу биз андай жумуштарды уже баштадык. Мисалы үчүн мына Чүй дарыясынын жээгинде биз азыр 5 объектиде жумуш башталды. Анын 3-ü транспорт министрлигиники, 2 объект өзгөчө кырдаалдар министрлигиники. Өлкө башчысы да кар эригенче чоң дарыялардын тосмолорун бекитип, аба ырайынын өзгөрүлүшүнөн улам калктуу пункттардын коопсуздугун камсыздоо жумуштарын башташ керек деп баса белгиледи. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Улан Сатиев, Коомдук 1-канал. Энергетиктер мындай суук күндөрү жарык өчүп же авариялык кырдаалдардын алдын алуу максатында суукта электр энергиясын мүмкүн болушунча үнөмдөөгө чакырууда. Мындай маалымат кышкы жылытуу мезгилине карата өткөрүлгөн жыйында айтылды. Бул жыйында токтогулу суу сактагычында учурда суунун көлөмү 16,5 миллиард кубометрди түзүп, бул жылытуу сезонун өткөрүүгө жетери да белгиленди.